Hazreti Ali разияллаху анхудан bir күн bir insan келіп тұрып айтады: "Ушул дүйнөнүн акыйкатын мага түшүндүрүп бериңизчи. Бул дүйнө деген эмне бул?" деп Hazreti Ali разияллаху анхудан bir insan келип сурайт экен. Сураганда жанагы Hazreti Ali разияллаху анху жооп берет: "Аввалуха анаун ва ахируха фанаун." Баш салышы ушунчалык кызыктуу, максат кылып артына түшө турган, топтой турган нерсе, бирок аягы барып жок боло турган нерсе деп айткан экен. Халалуха хисабун ва фи харамиха иқабун. Адалында эсеп китеп бересиң кыяматка барып, ва фи харамиха иқабун, арамында жаза бар. Эми кимде ким ушул дүйнөдө байлыкка бай болгон болсо, ал сөзсүз түрдө Алланын имтиханыга, Алланын сыноосуна кабылат. Кимде ким бул дүйнөгө жетпей калса, ал кайгырат дейт. Дүйнөгө жетпегенде канчабыз кайгырып жүрөбүз? Дүйнөгө жетип алып, Алланын сыноосуна калып, бир туугандарыбызга нафака бербей, зекетин чыгара албай, жетим жесирди көрүп жанынан өтүп кетип жүргөндөрүбүз да канча. Hazreti Ali разияллаху анху ушул дүйнөнүн акыйкаты ушундай деп айткан экен. Ошондуктан сиз биз дүйнө дегенде ушундай туура түшүнүктү алышыбыз керек экен. Малды, мүлктү, адал ырыскын талап кылуу, артынан түшүү бул чоң ибадат болуп эсептелет. Жана ушул мал мүлктү мага бер, Аллахым, ушул мал мүлк менен мен башкаларга мечит салайын, медресе салайын, муктаждарга жардам берейин деп дуа кылсак дагы болот экен. Бирок кайсыл дүйнө жаман десек, ушул өзүбүздүн нафсыбызга байланып калып, ошол дүйнөнүн артынан кирип кетип, тууганчылыкты, элди унутуп, акыретти унутуп койсок, ал дүйнө эртең бизге душман болуп калат. Ошондой дүйнөнү Кудай Таала же пайгамбарыбыз бул нерсе, бул дүйнөнү каргыш айтып жаман деп жатат. Ошон үчүн бул экөөнүн айырмасын билип алышыбыз керек.